Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Аралыктан окуу геометрия сабагын баштайбыз. Сиздер менен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдында түзүлгөн Жалал Абад колледжинин бас БЦКсынын окутуучусу Жумабаева Замира Таштановна. Сабактын темасы конус, кесилген конус. Сабактын максаты конус жана кесилген конус жөнүндө түшүнүк алышат. Кесилген конустун түзүүчүсүнүн бийиктигин, конустун негизин аныктайсыңар. Конустардын беттеринин аянттарын табууну үйрөнөсүңөр. Формулаларды пайдаланып мисалдарды чыгара аласыңар. Күтүлүүчү натыйжалар: конус жана кесилген конуска аныктама берсеңер, конустардын беттеринин аянттарын таап алсаңар, маселе иштей алсаңар, конус кесилген конустун практикада колдонуштарынын маанисин билсеңер, маселе иштөө үчүн формулаларды колдоно алсаңар, анда сабагыбыз максатына жетти деп эсептейбиз. Кайталоо үчүн жаңы темага өбөлгү түзүүчү суроолор. Цилиндр деп эмне айтабыз? Цилиндрдин радиусу жана огу кайсылар? Цилиндрдин бетинин аянты эмнеге барабар? Цилиндрдин каптал бетинин аянты эмнеге барабар? Цилиндрдин толук бетинин аянтынын формуласын жазгыла. Цилиндрдин негизинин аянты эмнеге барабар деген суроолорду биз өткөн сабакта караганбыз. Бул теманы ушул суроолорго толук жооп берсеңер, жаңы теманы жакшы өздөштүрөсүңөр. Айлануу телборунун дагы бир түрү конус болуп эсептелет. Балдар тик бурчтуу, үч бурчтукту анын катетинин айланасында айландыруудан пайда болгон телбор конус деп аталат. Мисалы, АБС тик бурчтуу, үч бурчтугун БС катетинин айланасында айландырсак, анда айлануу телбосуна ээ болобуз. Ал конус болуп эсептелет. Демек, бул чиймебизде конустун чиймеси көрүнүп турат балдар. Демек, АБС үч бурчтугунун айланасында айландырсак, БС катетинин айланасында айландырганда тегеректи сызат. Бул тегерек конустун негизи деп аталат. Мында бурчу 90 градуска барабар, АБС үч бурчтугунун бурчу 90 градус. Ал эми БА кесиндиси айландырууда тегеректи сызат. Ал тегерек конустун негизи болот. R радиусу, H бийиктиги, ВС бул конустун огу болуп эсептелет. Конустун радиусу деп эсептелет. Конус пайда болгудай кылып тик бурчтуу, үч бурчтук айландырыла турган катет ВС конустун огу деп аталат. Конустун каптал бети түзүүчүсү, бийиктиги, жанма тегиздиги цилиндрдеги окшош аныкталат. Тик бурчтуу трапецияны анын кичине каптал жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон телбо кесилген конус деп аталат. Кесилген конустун чиймесин турасыңар балдар. Мында А1, О1, А2, О2 радиустары болуп эсептелет. Ал эми О1, О2 кесилген конустун бийиктиги, ЭН түзүүчүсү. Кесилген конус октук кесилишинде, конустун октук кесилишинде трапеция пайда болгон болоору түшүнүктүү силерге көрүнүп турат. Бул кесилген конустун сүрөтү. Ушул чиймеси мындай фигураны биз кайсы жерлерде турмуштан кездештиребиз. Биз күндүлүк турмушубузда колдонуп жүргөн кадимки эле суу куя турган чакабыздан түзүлүшүнө окшош, формасына окшош. Ошондой эле стаканды, көмүп койгон стаканга дагы окшош форма, демек, кесилген конус деп аталат. Конустун бетинин аянты
каптал бетинин аянтын S каптал бети барабар пи көбөйтүү чоң R элге барабар. Ушул 3 чоңдуктун көбөйтүндүсүн S каптал бетинин аянты табылат. Оң жагыбызда демек конустун чиймеси, ал эми экинчи чиймебиз кесилген конустун формасында турат. Демек бул конустун формасы азыркы учурда турмушта практикалык мааниси конустун формасында жабылган үйлөрдүн крышаларын жаап жатышат. Мечиттердин крышасын конус формасында жаап атат крышаны. Ошондой эле шаарды көктөндүрүү үчүн арчалардын формасын ушул конус формасында өстүрүп кыркып кооздоо үчүн шаарды көктөндүргөн учурду көрүп атабыз. Конустун каптал бетинин аянты түзүүчүсү радиусу, конустун радиусу, негизинин радиусун көбөйтүп, анан пинин маанисин көбөйтөбүз. Пинин мааниси турактуу мааниси 3,14 барабар. Анда толук бетинин аянты тегеректин аянты менен каптал бетинин аянтынын суммасына барабар. Же болбосо PR-дин көбөйтүндүсүн түзүүчү менен чоң конустун радиусунун суммасына көбөйткөнгө барабар. Кесилген конустун аянты PR плюс R көбөйтүү L'ге барабар. Ал эми толук бетинин аянты демек чоң радиусу менен кичинекей радиустун суммасын PL ге көбөйтүп, тегеректин аянты PR квадрат плюс кичине радиусунун тегеректин радиусуна суммалоого барабар. Биринчи маселе ышыктоо үчүн төмөнкү маселени иштейбиз балдар. Конустун радиусу 0,6 дециметр, бийиктиги 0,8 дециметр, конустун түзүүчүсүн жана октук кесилишин аянтын тапкыла деген маселени төмөнкү чийменин негизинде конустун чиймесин колдонуп, анда берилишин жаза турган болсок, AO 0,6 дециметр бул аралык, SO 0,8 дециметрге барабар болсо, SA'нын түзүүчүсүн жана октук кесилишин аянтын тапкыла дегенде биз Пифагордун теоремасынын негизинде бул 1ге барабар экендигин аныктай алабыз. Октук кесилишин аянты 0,148ге барабар. Ал эми жолун жаза турган болсок, демек SA конустун түзүүчүсү бул аралык SA-нын түзүүчүсү 1 дециметрге барабар болду. Ал эми октук кесилишин аянты 0,148 дециметр квадратка барабар болду. Экинчи маселебиз кесилген конустун негиздеринин радиустары 8 см жана 5 см барабар болсо, бийиктиги 4 см барабар болсо, анын түзүүчүсүн октук кесилишин аянтын октук кесилишин диагоналын тапкыла деген маселени биз төмөнкү кесилген конустун чиймесин колдонобуз. Берилди, демек жазабыз AO 5 см барабар, AO 5 см барабар. Ал эми A1 O1 8 см барабар. Чоң радиусу 8, кичине радиусу 5 см барабар болсо, O1 4 см барабар дейт, бийиктиги 4 см барабар болсо, анда түзүүчүсүн, түзүүчүсүн октук кесилишин аянтын жана диагоналын, октук кесилишинин диагоналын тапкыла деген суроого биз муну A1ден B'га чейинки диагоналды эсептөбүз керек. Чыгарабыз, анда чыгаруу үчүн төмөнкү Пифагордун теоремасынын негизинде A1 түзүүчүсү 5ге барабар. Ал эми октук кесилишинин аянты
2'den 1 pi көбөйтүү h деген формула менен чыгарабыз. Анда пибиз периметри 8 сантиметр, 5 сантиметр суммалары. Экөөнүн суммасын 2'den 1'ге көбөйтүп, бийиктикке көбөйтүп койсок 4 сантиметрге, анда 26 сантиметр квадратка барабар болду. Ал эми диагоналын табуу үчүн 13 сантиметрге барабар болду. 13 бүтүн экөөнүн Пифагордун теоремасы менен тапкан учурда 13'түн квадраты 169, 4'түн квадраты 16 сантиметр, экөөнүн суммалап тамырдан чыгарсак 13,6 сантиметрге барабар болду. Анда жообун жазабыз. Жообу түзүүчүсү 5 сантиметр, октук кесилишинин аянты 26 сантиметр квадрат, ал эми диагоналы 13,6 сантиметрге барабар болду. Жыйынтык чыкты. Бышыктоо үчүн алдар 3-чү жана 5-чи маселе берилген. Конустун октук кесилишинин аянты 54 метр квадратка барабар болсо, бийиктиги 9 метр, конустун түзүүчүсүн жана радиусун тапкыла дейт. Экинчи маселебизде конустун бийиктиги 6 дециметр, түзүүчүсү 10 дециметрге барабар болсо, толук беттин аянтын эсептегиле. Демек, бул бышыктоо үчүн жогорудагы мисалдарга карап туруп, мен 3-чү маселени иштеп койдум балдар. Берилишин жазабыз. Анда октук кесилишинин аянты 54 метр квадрат болчу. 0,8 0,8 дециметрге барабар болсо, чимен негизинде, анда жогорудагы формулаларды колдонуп биз чыгарган учурда 6 радиусу 6 метрге, ал эми түзүүчүсү 10,8 метрге барабар болду. Экинчи кийинки маселебизди мен берилишин жазып койдум балдар. Силер ушул чыгарылган мисалдарга карап туруп, буну толук иштеп койсуңар. Демек, бизден сурап атат, толук бетинин аянты эмнеге барабар дейт. Анда балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп беришиңер керек. Айландыруу теориялары, конус деген эмне, бетинин аянты эмнеге барабар, бардык эле айлануу фигурасын теория деп эсептөөгө болобу, цилиндрдин бетинин аянты эмнеге барабар, кесилген конус деген эмне, кесилген конустун аянты эмнеге барабар, тегерек, сфера, шакекче, теор болуп эсептелеби, цилиндр деген эмне. Мына ушул суроолорго жооп жазып аткарсаңар, биз бул сабакты эң жакшы түшүндүк деп эсептейбиз. Үй тапшырма. 6-чы маселе. Конустун бийиктиги берилген 8 метр, диаметри 12 метрге барабар. Конустун каптал бетинин аянты жана толук бетинин аянтын тапкыла дейт. Бул эсепти чыгаруу үчүн жогорку маселелерди карап, формулаларга таянып туруп иштейсиңер. Жана геометрия китебинин 10-11 класс китебинин 25-чи параграфты окуп, толугураак маалымат алсаңар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Ден соолукта болгула.